Бүгін 17 ноябрь 2022 жыл. Ескертип коюу бул Кудайдын милдети. Теңир ата дегендей Кудай да бир атага окшош. Айтат, тарбиялайт, өстүрөт, анан болбосо өлтүрөт. Чоң чындыкты айтып койбосом болбойт экен. Мүмкүн ошо чындыкты айтпагандыктан кыргыз кырсыктап атат. Жаныңар менде. Жаныңарды сурап келесиңер. Кадимки эле жаныңды. Жаныңды албасаң, бул табияттан жоюласың, өлөсүң. 21 кылымга чейин арбай инопланетан Кудай жаны жерге түшкөнгө чейин могу корпус, тело аял эркек жаны менен жашап келген. Эми мындан ары аял эркек жаны менен жашаса, корпус ууланып кетет. Шишик, писик, рак, вирус, кызамык, айыкпастар пайда болот дагы. Жарылат, жоюлат. Бир техника окшош тарс дейчү. Азыр корпусту жаңы жан кейиш керек. Периште арбай деген. Ошол адам гана жаңы доордо жашап кала алат, анан кызмат кыла алат. Азыр өзүңөр күбө болуп атасыңар. Бир кезде айтсам күлдүңөр эле, күлбөгүлө. Жана наристени периште го, кытыгылаба, күлдүрбө, ыйлайт анан дейт го. Ансыгандай эми күлсөңөр ыйлайсыңар. Күлбөгүлө мен сөзүмө. Сен түш көрдүң. Түшүңдөн бир мүшкүл иш көрдүң, аян алдың. Сен түшүңө күлбөйсүң да. Мен көргөн жокмун түшүнө күлгөн адамды. Же көрүнүш көрдүң. Видение көрдүңбү? Же түш көрүнүш көрдүңбү? Көрдүң, сен күлбөйсүң да. Ал аян. Мен айтып аткан закон. Сокенин сезону бүтөт 2020 жылы. Такты бошотуп бер, Соке. Бул куткарып калайын. Кыргызды. Жакындарыңдая, өзүңдая, элдая десем, күлдүңөр эле го. Закон бекен? Закон. Болду, болду. Саке алып кетпейт. Десем, ой, да канселе деп кеттиңер эле го. Ай, бул доор башка. Бул аалам жашоосу келди, адамы кошо келди, мыйзамы кошо келди, Кудай кошо келди, куткарып калайын десем, жок, биздин көрдөн чыккан азамат бар. Фергер аттырдың ары эле. 2 жылдык өзүңөрдү бүтөп койду го. Арбай ошондой эсептешет. Садырдын Ташиев деген герою болуп атса, менин асманда Арбайлар деген геройлорум бар. Алар шутка не любит. Сен күлдүңбү? Сен мээң жок, ошон үчүн күлүп атасың. Сен мага күлбөй, андан көрө өзүңө күл. Мен кандай айбан адаммын деп өзүңө күл. Жана кичик кезде бир жоруктарын айтып күлүп калышат го. Мен ушундай айбан турбаймынбы деп күл. Ошондо туура болот. Мына дүйнөдө эмне болуп атат? Согуш. Мен вирус жөнөтөм десем де күлүшкен да.
Ай мен булут жөнөтөм, куюн жөнөтөм, мен адамзатты экология, экономикасы менен көтөрүлүп, жерде Кудай болгон мамлекетти мен Кудаймы, мен экология менен басып салам. Вирус жөнөткөндө мамлекеттер тамтаркай чыгып калды го. Өлгөнү көбөйүп, медиги жетишпей, вакцина издешип. Жаңы Кудай от казанга адамды ар кандай кылып кайната берет. Бирин коюп, бирин иштеп. Анан ойлондум, бул вирус менен кандай болуп калат анда? Анда бай мамлекет бай бойдон калып калып атпайбы? Кандай бир жолу бар? Мен Кудай. Табиатты да жараткам, адамзатты да жараткам. Мен жараткам. Эми жаңылаганы келдим. Ошон үчүн жаныңды жаңыла, таныңды жаңыла. Аң сезимиңди жаңыла. Ва кийимиңди жаңылагандай, аураңды жаңылагандай. Анан ойлондум, бул вирус менен деле жакшы болбой калат окшойт. Экономикасы түшүш керек да мага. Кудай сынган мамлекеттер өчүш керек да. Анан не кылыш керек? Мамлекеттерди чабыштырыш керек. Жан алып, кайра жаңы жан салыш керек. Тактысын бербесе, мен сөзүм закон алып коюш керек. Бийликти да мен бергем, танды да мен бергем, жанды да мен бергем, байлыкты да мен бергем. Байлыгын кантип алам? Мына эми санап көргүлө азыр бай мамлекеттер не болуп атат? Адам өлүп атат, байлыгы түшүп атат, кризис болуп атат. Ошентип мен дүйнөнү тегеретип тегиздеп коем. Бир мүнөз, бир идея өткөрүп коем. Эми вакцин менен дагы адам айыкпайт. Мен гана айыктыра алам. Ракты, шишекти, писихти жана бирин-бири өлтүрүп коюп атат. Ал да менин программам. Эмнеге? Жаңы жан албаса, пендече, арбайча көз карашка өтпөсө, аял эркек жаны менен жайгашып жашай берсе согушат да. Бири өлдү, кетти. Бири түрмөгө кетти. Демек, эмнеге андай болуп атат дегенде, пенделер кырсыктайт, өлөт. Себеби аалам мыйзамына чындыкка туура келбегендиктен ушул боло берет. Жерде эмне болуп атат? Ааламга, чындыкка, Жан Кудайдын условиясына туура келбегендиктен жер кырсыктап кете берет. Качан гана туура келгенде анан токтойт. Же болбосо периште арбайлар жерге түштү. Сенин таныңды кийейин деп атат. Ал жан. Таның даяр болбосо эмне кылат? Ал жоёт. Кийим сага туура келсе кийесиң да. Туура келбеген ботинке эмне? Бул кор дүйнөдө кысып калса. Анда дүйнөнүн кенендиги жок да. Кийимиң тар болуп кысып турса. Ошо сыяктуу жерде эмнеге кырсык болуп атыптыр? Бир эле себеби. Ааламга, Жан Кудайдын мыйзамына, периште инопланетан арбайлардын көз карашына чындыкка туура келбегендиктен жер кырсыктап кете берет. Эми жердеги медицина куткарып атабы? Жок. Жердеги агым диндер куткарып атабы? Жок. Кемпирабат берип салыптыр. Мен берген жокмун да. Мен кароого алып арбайларды коюп койгом. Жердеги Кудайыңар берип койбодубу? Өзүңөр голова кылып тандап алган. Эми арбайлардан сурайм. Арбайлар. Эмнеге бердирдиңер? Эми талкалагыла дейм. Алганды дагы, бергенди дагы. Кыргызды дагы. Анткени кыргыз Кудайы кылып алган.
Кудайыңар чечти да, голова, адамдын головасы эмне экен? Бул Кудай экен, башкарып турат экен, голова экен. Мен айлык көбөйтөм дебейм. Мен пенсияңды көтөрөйүн дебейм. Мен өспөсөң өлтүрөм дейм. Өспөгөн үчүн кыргыз кырсыктап атасың дейм. Ааламдык чындыкка мына могу менен бул мындай тең келгендей, төп келбесең ааламга төп келбегендиктен. Медигиң дагы, диниң дагы, бийлигиң дагы, мыйзамың дагы, байлыгың дагы, амалың, ары кандай арамзаалыгың дагы жардам бербейт. Ошондуктан жаныңды ал. Эй бай, сенин байлыгың сактап калбайт. Эй диндеги адам, сактаса шейх атаган чубакты сактап калат эле. Ада Кудайга каршы чыккан, жан Кудайга. Укпагыла деп чыкты. Антип кантип айтууга укугу бар? Сактаса, Айланайым бай, Сокенин Атамбаевдин бийлиги жанын сактайт эле. Эми ушуну мындай көрүнө нерсени анализдей албаган, анда сага баштын керегине, аны анализдей албаган. Көрүп туруп, ушуну көрүп мындай салыштыра албаган көздүн керегине. Угуп туруп, бир мындай чиймелей албаган. Угуп туруп, ушу улуулукту элге жеткире албаган. Анда сага тандын керегине. Ошон үчүн мен биринчи байлыгы менен да эсептешем, бийлиги менен да эсептешем, кызматын аткарбаса жанын да алып коем. Бул чындыкты айтып койбосом болбойт экен. Бул дүйнөнүн абасы жаңы Кудай. Өлүбөс күнү, бүтпөс түнү, түгөнбөс суусу, өчпөс оту. Бул дүйнөнүн жарасы жаңы Кудай. Абасы, адамзаттын жаны, пири, ээси делет. Абанын составы өзгөрүп кетти. Арбай периштелер келип алды. Ага жарабаса, жаба берет да бул жолду. Ошондуктан эки жүздүүлөр жаман кыйрайсыңар. Ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Жаның ааламдан келет, мейли кайсы жерге түшсүн жер жашоосунда. Бир күнү ааламга кетет. Ошон үчүн түрктүн кинолорунда айтып атпайбы? Он стал шахидом, дейт. И присоединяется с Аллахом, дейт. Аллахтан келген Аллахка кетти. Туп-туура. Жан ааламга кетти. Аалам үчүн күрөштү, чындык үчүн. Азыр кел жаңы Кудайга кошул. Чындыкка өт, жаныңды ал. Жаңычы адам бол, арбай, периште, түптү, зыңкыйган. Түбөлүктүүлүк мурун ааламда болсо азыр жерде. Жерден изде, чындыкты жерден изде. Чындыкты жер көрүнөт. Улуулукту уктуңбу мен айтып аткан сөздү? Умтулууга милдеттүүсүң, талкулоо, коштоо, элге жеткирүү. Бул ар бириңдин милдетиң. YouTube'дан көрүп коюп элерсиңлайды. Бул илим сага жукпай атабы? Каражат котор, акча котор, арстан алайга. Ошондон касиет жайгашат. Ошондо энергия жайгашат. Кыргыздын ырыскысы ошондон келет өзүчү. Касиеттүү кыргыздын ырыскысы кайыптан деген ошол.
Кайы билим жеткиргенден анан акча котормойн ага жан да жайгашпайт. Тан менин жаным ааламга карыз да. Ансыгандай менден жан алсаң кайра мага карызсың да, кыргызга карызсың да. Дүйнөлү. Жукпай атабыз ага. Жаның тынчыбай атабы. Эми кандай болот дегенде, эми адамдар туталанып баштайт. Өзүнчө эле аял эркек жаны менен туталанып эле, түнүндө уйкусу жок, тапканы жукпай, кадамы арыбай эле кыз. Түшү бузулуп, иши бузулуп. Өзүңөн өзүң туталанып, жинтип. Кудайдын адреси бар. Аты жөнү бар. Менин жүзүмдү көргөндө айыгып кеткен адамдар бар. Жөн эле ушу келип талкууга. Телефонда алё да деп койгон адам айыгып кеткени бар. Жанын алып, өсүп, өйдөлөп. Ошон үчүн бүгүн байлыкка умтулуп аткандырсың. Мейли мигрант болуппу, мейли оокат кылайын деппи, алтынын урдаганың алтынын урдап тонналап, ондогон. Бирок ал сени сактап калбайт. Эгер жан менен байланбаса, анда адамзат мага баш ийбейт эле. Жан алуучу, жан салуучу периштелер дегендей, байлыкты дагы Кудай берди, бийликти да берди, танды да берди, жанды да берди. Ойлоп атасың бүгүн бийлигим сактап калат деп, сактабайт. Байлыгым сактап калат, сактабайт. Жаныңды. Керек болсо мо көтөрүп жүргөн таның жаныңды сактабай калдырган мезгилге келип калды. Ошон үчүн келип жаныңды алмаштыр, мотор алмаштырып кеткендей. Темир асманга учуп атат. Ал эмне болгон үчүн? Канаты болгон үчүн учуп атат. Жерде жүрүп атат, эмнеге? Дөңгөлөгү болгон үчүн. Сууда жүрүп атат, ошол сууга чөкпөгүдөй системасы болгон үчүн. Анысы кандай жаңы доорду жашоо үчүн дагы сен корпусуңдун жанын алмаштырып кет. Болбосо мо аба жакпай калат. Мен жеренеге энергия өткөрүп койдум. Жерене ошон үчүн бейишке айланып, жерене чындыкка айланып, жерене көбүрө ошон үчүн куюм болуп, булут болуп, жер титиреп, көчкү болуп, адамзатты ирээттеп атат. Жеренеде жашоо үчүн жаңыланышың керек. Жаңы жан алышың керек. Батпай каласың да, мисалга чындык болгон жерде калып батпайт да. Жеренеге ишенбесең анда жок эле дегенде мына көрүнө жагын айтайын. Абанын составын өзгөртүп койдум, суунун составын өзгөртүп койдум. Жаныңды ал, кадимки эле жаныңды. Түшүндүрүп айттым. Мурун эркек аял деген жан алып жүргөн болсо корпус, азыр арбай периште деген жан алып өтүш керек. Болбосо тело чирип кетет, жана бир холодильникте турбаса живой болуп сакталат, же болбосо бир сакталуучу жерде сакталбаса сакталбайт да. Ошон үчүн сен азыр живойго түшүң керек, тирилип, кайра тирилбесең болбойт. Андай болбой өлөсүң, мүмкүн жаның кайра жаңырып келер, жакшы болсоң. Жаңы жаралып 20-30 жылдан кийин заман өзгөргөндө же жет катар жерге түшүп кетерсиң. Жаны менен эсептешпесе ар бир адам азыр моюн бергиси келбейт. Уккусу келбейт, баш ийгиси келбейт. Ошон үчүн эски саясатчы айланайын. Аман деле калбайсың өзүңчө, аман эле бол деп айтканга да болбойт. Сен адамдын жан дүйнөсү жаман жакка өнүксө, жегич, ириткич зат дегендей, иритип, анан жегич эле болуп атасың. Башчысыңбы, журналистсиңби, саясатчысыңбы, жоопкер адамдар. Адамдын жан дүйнөсү жакшы жакка өнүксө, өнүктүргүч, көрктөндүргүч. Ошондуктан эч ким куткара албайт бул жаңы Кудайдан башка. Эмнеге бул куткарат десең, энергиясы бар. Энергия деген эмне? Менин атам, апам.
Мен башка адамды ата деп апа дей албайм. Жаманбы, жакшыбы, атам, энем. Энергиясы ошол үчүн ата, эне, теңир ата, жер эне. Карачы. Эне деп айтып атпайбыз. Биз орустар эле айтып атпайбы, земля матушка депчи. Ошо энергиясын айтып атат да. Ата. Байке. Жеңе. Энергиясын айтып атат. Ал сага кандай болот? Жеңе болот. Ал кандай болот? Эжем болот. Акем болот, иним болот. Ордуна карап. Анысы кандай? Ошол жаңы цивилизациянын, жаңы доордун башчысы ошол жалгыз ядро. Жан Кудай Арстан Алай. Өлбөстүк өтүш үчүн күрөшүш керек азыр. Эри бардын заманы эмес, энергия алуунун заманы дегендей. Эгер аял эркек жашоосу менен эскиче жашай берсе тан, бир жылга жетпей эле өлө берет адам, көп өтүп кетет. Күн өткөн сайын мыйзамды аябай күчөтүп атам. Эскерттик, окуттук. Сондуктан өлбөскүн Арстан Алай. Күндөн сен энергия алган менен ичиңде бир нерсе жетпейт. Ошо күндөй мен сага энергия берем. Ушуну эсиңен чыгарма. Күндөй мен же күйгүсөм, же күндөй мен эрим төгөм. Арстан Алай бул дүйнөнүн абасы. Менсиз жашоо жок, сага аба жетпей калат. Жаңы доорсуз, илимсиз, жаныңды алмаштырмайынча. Арстан Алай түгөнбөс суу. Суу сага жардам берип атат. Оосуңа суу, баягы ичер сууң түгөп калат. Ошон үчүн болгон нерсенин жанын бир корпуска жайгашат экен да, анан хозяйничать эткен да. Мен арбайлардын жаны да менде, арбайлардын ханы менмин. Ошон үчүн мен алар аркылуу башкарам дүйнөнү. От суу таш аба жер эненин да жаны менмин. Аларга силердин баягы түшүнүү деңгээлиңер жетпейт. Жок дегенде бүгүнкү тема жан дегенди түшүнчү. Мына аял эркек жаны менен жашаганда болбойт жаңы доор. Периште арбай жаны менен жаша жанын менден аласың. Илим аркылуу аласың. Же болбосо мынтип айтылат. Медицина эч жардам бербейт азыр. Андан да чыгып калыптыр. Молдонун дарысын иштик дейт. Ай, апайынды кыргыз. Молдо эмне медикпи? Ал дуасын окусун, маселе жок. Китебин окусун, маселе жок. Чечмелеп берсин, которуп берсин, маселе жок. Анан дары ичиптим дейт да. Ушунча деңгээлиңе. Ай, ал окумуштуу эмес да, дарыны ким жасайт? Окумуштуу жасайт да. Ошон үчүн медицина жасап атат да аны. Жоопкер болуп, лабораториядан, испытаниядан өтөт да. Молдо мейли суу дубалап берсин. Маселе жок. Тигизген жок, дуба өттү, сууга информация отурду баары ич. Анан талашпайт. Бата берсин. Багыт берсин, тарбия берсин, анан дарысын иштим дегенде эми мындай акылың менен салыштырып көрү, мен канчалык иштейт экен. Ай, молдолор. Мындай тизгидиңерди тарткыла. Жакшы болбой калат. Сен сакалың ишенип барып атат. А сен ошону менен эл алдап атасың. Мен дары берген жокмун да. Анысы кандай медицина да жардам бербейт, сенин дарың эмес. Эмнеге дегенде нур түшсө, мо телага бир пайда. Нурга дары барбы? Жок да. Энергияга дары барбы? Жок да. Ал тело нурданып аткан үчүн медиктер жердик
самсыган арам сасыктар акылдуулар да ошентип айтат ааламданчы акылы менен эл башкарганды могу жаңыча. Баягы көчөңдү оңдоп берем, ана мен барсам кыйратам дегендерди. Окумуштууларды. Ал аалам үчүн самсыган арам сасыктар деп коет. Ошо самсыган арамдар, сасыктар чыгарган дарыны да аалам жактырбайт. Ал тетирсинче ууландырат. Ал убактылуу мүмкүн жардам берет. Айыгы үчүн доор мыйзамы, аалам мыйзамы гана даба болот. Анын ээси бар. Жаңы Кудай. Кел илимиңди ал. Илим аркылуу ишеним көтөсүң, бийиктейсиң. Жана интеллигент адам деле илим алып анан өзгөчө болуп атат да. Көптү билет, көптү окуду. Айылга барып мугалим болсо да ошо аяктын интеллигенциясы ошол. Кыргыз. Шансыңарды кой бербейдиңер, көп өткөрбейдиңер. Бул бурулуштан эч ким буйдап өтө албайт. Өсүп кутулат же өлүп кутулат. Эмнеге кырсык болуп атыптыр? Бир эле себеп. Пендечилик жашоо кырсыктайт, өлөт. Кырсыктайт. Бурулуш кылса, өссө кутулду, болбосо өлдү. Эмнеге? Аалам мыйзамына чындыкка туура келбегендиктен эми кырсык боло берет. Кийин туура келгендей, баягы теңге теңдей өссөң анан сакталып каласың. Ошон үчүн жаныңды ал. Өлбөй калам, кырсыктабайм. Ошо кырсыктап келип кызматын алат дейт. Кызмат кыл. Ааламдык кызматыңды, адамдык кызматыңды кыл. Ооруп келип ооматын алат делет. Ошондуктан эски Кудайга ишенсең, анда да күнөө жок. Адамын берди, мыйзамын берди. Мейли Аллага ишенесиңби? Теңирге ишенесиңби, дагы эмнеге ишенесиң? Ата тег арбагыңа ишенесиңби? Периштелерге ишенесиңби? Эч кимисинен күнөө издебей, анткени берди деди. Ушул жаңы Кудай жерге түшкөнү эми адамдын тагдыры өз колуна тапшырылды. Өлүп кетүү да, өсүп кетүү да өзүңдүн колуңа. Суранып алгандан, тиледип алуудан эчтеке жок. Кел. Башыңды ремонтто, психологияңды алмаштыр. Мына өткөн берүүдө айткандай. Пенденин анатомиясы, астрологиянын периште арбайдын ролун аткарыш керек. Ошол психологияда мен улуумун, жаратуучумун, түбөлүктүүмүн, периштемин, мен пенделерди өзгөртөм, куткарам. Жана периштелер кызматта экен дегендей, арбайлар кызматта экен дей, жан алат экен, жан салат экен дегендей, ошол келип куткарыш керек да, энедей, атадай. Менин сөзүм закон. Айтып коюу, эскертип коюу, окутуп коюу менин милдетим. Өсүп кетсең, эн атага окшош мен кубанам. Өлүп кетсең да кубанам. Себеби жер тазаланат. Чириткендер жоголот, жоюлат. Писикти эмнеге чыңгырынга камап коет? Анткени коомго зыян алып келип атат. Жеген ичкендерди, ууруларды эмнеге түрмөгө камап коет? Анткени коомго зыян алып келип атат. Ошо сыяктуу түрмөдөгү мына азыркы күндө уурулар качып чыгып атат, чындыкты сүйлөгөндөр камалып атат. Ушундай кезде эмне кылат экен? Жанын алып коет экен. Таным не таным, тонду алып берем. Кереги жок окат. Жас келсе, тон кийилбей калгандай. Ошондуктан күлөөрдөн мурун ыйлап калаарыңды дагы унутпа. Бирөөнүн түшүнө маани бер керек болсо, мындай түш көрүптү. Бирөөнүн көрүнүшүнө, бирөөнүн мүнөзү ушундай экен, жигит экен, маладес экен, чынчыл экен дегендей. Ошого маани берип атасыңбы? Бул законго маани бер. Арбай шуткан үлүбүт. Аалам шуткан үлүбүт. Ал сен эмес. Ал мылжык эмес. Ал бир комик эмес.
Ал коррупционер же алдамчы эмес. Улуулуктуңду деп атат Аалам. Умтулууга милдеттүүсүң. Аалам мыйзамы жерге түшкөндө адам тагдыры өз колуна тапшырылды. Мунун баары закон. Ошондуктан жаныңарды сактап калуу үчүн күрөшкүлө. Жумша, каражатыңды жумша. Элди өстүрүүгө. Могу таныңды жумша. Байлыгыңды ошон үчүн берген, ошону жумша. Бийликти ошон үчүн берген. Элди өстүр деп. Өстүрүп куткарбаса ал камап куткаруу жок, ал бир акылсыз адамдын иши. Ал бир айбандын иши, иттин ары камап коюу. Ал куткаруу эмес. Ал өзүңө көр касуу. Бурулуштан эч ким буйта өтө албайт. Өсүп кутулат же өлүп кутулат. Экөө тең мага эсеп. Өссө да эсеп, өлсө да эсеп. Анткени Аалам мыйзамы жерге орнойт. Асмандагы баягы Кудай бар экен, бериште бар экен, бейиш бар экен деген жерде болот. Силер күлүп жүргүчө көп адам периштеге айланып алды. Ошо сыпатта жашап атат, ошо деңгээлде, ошо психология, ошо аурада иштеп, ошо кызматын аткарып атат. Тамтайып жүрүп ал адамдар жердиктер. Эртең эчтекенин пайдасы тийбей өлүп калат. Өлгөндө жаның Ааламга барат. Ошо байлыгыңда калып калса бир жөн. Же байлыгың ошо Ааламга өскөнгө бир тепкич болуп берсе бир жөн. Ошондуктан ал мен көчө салып берем, анан мен асфальт оңдоп берем, анан зарплата өтө. Аны билген профессиялар көтөрөт. Ошолор оңдойт, ошолор салат. Мен эсеп гана чыгарам. Уктуңбу улуулукту? Умтулууга милдеттүүсүң. Жеренеге энергия киргиздим. Энергиялуу болбосоң, касиетиң болбосо, адам арбай сыпатка өтпөсөң, жерене сени жерип коет. Көрө албас дегендей, көрө албай коюшу мүмкүн сени. Жер көчүп кетсе, сөөгүгө билбей калышы мүмкүн. Аалам эмес, керек болсо басып жүргөн жерене албай коюшу мүмкүн. Ошондуктан талапка көнөсүңөр условияга. Же кошулсаңар каласыңар, болбосо кыйрайсыңар дегендей. Ааламдан ушинтет. Мен өз кызматым ушул. Мени адам деп да тааныбайсың. Мени саясатчы деп тааныбайсың. Мени куткаруучу деп тааныйсың акыры. Кутум деп тааныйсың, жаным деп тааныйсың. Менин эгем деп тааныйсың. Болушун айтпаса болбой калды. Ошо бир мезгили келип калды окшойт. Ошон үчүн байлык бийлигиңерди койгула, керек болсо ошо жаныңар менен эсептешип коем. Берсеңер бердиңер эми. Кемпир абатта. Бир мезгили келер. Жан Кудай условия койбай, могу жак башкарылбай атыптыр жаңыча. Андижандан бери кошуп коеюн Кыргызга деп кошуп коет, бир мезгил келет. Ага чейин күрөшүп көргүлө. Жакшы эле эскертти, аргырынан адамча эскертти Жан Кудай 10 жылдан бери. Анан эми тагдыр ар адамдын өзүнө буйрулду, мындан ары өсүп кетүү же өлүп кетүү дегендей, ушул тагдырды көрүп, бышып, кырсыктап, анан кызматка өтчү күнүңөр бар экен. Ошонтип ичинде кайнап, Аалам чындыкты, Арыстан Алай айткан чындыкты түшүнүп, анан адам арбай болорсуңар. Ошо кезге чейин куураганы куурар, өчкөнү өчөр, көчкөнү көчөр, өлгөнү өлөр. Изилдеңгиле. Кызматыңарды аткаргыла.